ИТК атындагы жалпы орто билим берүү мектеби башталгыч класстын мугалими Исакова Нуриза Жеңишовна. 3-класстын окуучулары үчүн онлайн сабак. Адай окуу 3-класс. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Сабакты баштоодон мурда жагымдуу маанай түзүп алалы. Баардыгыңарга жагымдуу маанай каалайм. Кана баарыбыз бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалычы. Мына бул быйтыкчалардай бири-бирибизге жылмайып, күлүп, көңүлүбүздү көтөрүп алалы. Бүгүнкү сабакта алтын эрежени кабыл алабыз балдар. Онлайн сабакты калтырбай көрүү, сабакты башталгандан бүткөнгө чейин кунт коюп угуу, убакытты туура пайдалануу, тапшырманы өз убагында аткаруу. Сабактын темасы таранчы менен чабалекей. Сабактын максаты: канаттуулар жөнүндө чыгарманы окуп мазмунун түшүнөбүз. Жалпылыктын айынан таранчы кандай абалда калганын талкуулайбыз. Өз ойлорубузду билдиребиз. Суроо жооп иретиндеги аңгеме жүргүзөбүз. Текстти көркөмшар окууга машыгабыз. Ой жүгүртүүсү, билгичтиги көнүмдөрү туура сүйлөсө, сөз байлыгы калыптанат. Окуучулар канаттууларга кам көрүүгө, билүүгө, өзү эмгектенүүгө, башкалардын буюмун тийбөөгө, бири-бирине туура мамиле жасоого тарбиялайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы таранчы менен чабалекей. Бир күнү мен чатырчанын астындагы чабалекейдин уясын карап турдум. Чабалекейдин экөө тең учуп кетишти. Уясы бош калды. Алар учуп жүргөн убакытта чатырчадан бир таранчы учуп келип, уясынын үстүнө конду. Эки жагын карап турду да, уянын ичине кирип кетти. Анан уядан башын чыгарып, чыркылдай баштады. Анын артынан бир аздан кийин уяга чабалекей учуп келди. Ал уяга кирип баратып, уясында отурган мейманды көрө коюп, канаты менен отурган ордун бир чапты да учуп кетти. Таранчы уядан чыккан жок, отуруп алып чыркылдай берди. Чабалекейлер кайра дагы уяга учуп келишип, отурган таранчыны көрүштү да кайра учуп кетишти. Алар куру бекер учуп келишкен жок. Ар кимиси оздоруна балчыктан алып келишип, аз-аздан уянын жылчыгын бүтө беришти. Жылчык кичирее берди. Адегенде уядан таранчынын мойну жана башы көрүнүп турган эле. Андан кийин башы эле көрүнүп калды. Акырында такыр эчтемеси көрүнбөй калды. Чабалекейлер таранчыны уянын ичине балчык менен бекитип коюшту да ышкырык менен үйдү тегерене айлана учуп жүрүштү. Кана эмесе балдар, биз суроолорго жооп беребиз. Силерге текст жактыбы? Чабалекейдин уясы таранчы эмне үчүн кирип алды деп ойлойсуңар? Чабалекейлер таранчыны кантип жазалашты? Чабалекейдин бул жазасы туура болдубу? Силерге жактыбы? Азаматсыңар балдар. Анда эмесе үйгө тапшырма таранчы менен чабалекей класста түзөп келебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.